Кытай бизди басып алат деп туруп маалымат жүрүп атат, элдин баары коркуп атыптыр, кыргыздар коркуп атыптыр да. Бирок мен силерге айтып кетейин, пункт боюнча Кытай бизди басып албайт. Эмне үчүн? Анткени биз Кытайга кереги жок, Кытай бизге керек. Биринчиси, биз Кытайдан азыр нефть сурап атабыз, бензин сурап атабыз. Экинчиден, Кытай деген Казакстан аркылуу деген поезд өткөрүп, темир жолун өткөрүп кетмек. Бирок биз сурадык, Кыргызстан аркылуу өткөрүп кеткиле деп. Мы просим. Кытайдан толтура карызды Атамбаев алган болчу. Атамбаевдин учурунда 1,5 миллиард доллар карыз алынган болчу. Садыр Жапаровдун убагында эмес. Бирок Аскар Акаевдин убагынан бери алынып келет. Алып эле жүрөбүз. Бул үчүнчүсү. Төртүнчүсү, Кытай биздин кошуна болуп туруп өмүр бою жашап келе турганбыз. Бирок ошол кошуна болгондо дагы бир эле мамлекет чоң державалардан башка мамлекетке кол салбаган азыркы заманда. Бул Кытай. Башка Орусия салып жүрөт, там Америка салып жүрөт. Ар ким ар кайсы жерге барса, бул Кытайдын андай кылганы жок. Мне кажется, бирок бар. Кытай, не спорю, кичине чыгырраак, мындай башкачараак адамдар болушу мүмкүн. Бешинчиси, мен азыр советский менен Цунга чейин барсам, бир да Кытайды көрбөйм. Көлгө барганда эле Кытайларды көрбөйм. Анча-мынча рабочий Кытайларды көрүп атам. Кээде көрүп атам. Көрүп калам. Бирок андан көбүрөөк кимди көрөм? Өзбектерди көрөм, таджиктерди көрөм, казактарды көрөм, орустарды көрөм, дунгандарды көрөм, уйгурларды көрөм. Бирок андан көп Кытайларды көрө элек канча жылдан бери. Мына азыр пакистанецтер момдай болуп кетти да. Ичо думаете, что пакистанецтер бизди басып атат, экспансия кылып? Нет, андай эмес. Рабочийлер келип туруп бир жумуш кылып атат. Эми ошондой великий держава менен дос болгонубуз бизде ничего плохого нету. Анткени аларда экономика, техника, эми акча бүттүгү бар да. Силер эмне үчүн коркуп атасыздар? Анткени ушундай Facebook'та маалымат жүрүп атат да, анан бизди басып алат, мынтип алат депчи. Басып албайт, коркпогула. Ал именно ошону чыгарып аткан маалыматты чыгарып аткан адамдар, алар деген атайын акча төлөшөт. Ушундай дестабилизация кыл, ошону адамдарды дүрбөлөңгө сал деген адамдар ошолор кылат. Ошондой жерде мен да иштеп койгон болчумун. Бирок айтпайм айсы жерде иштегенимди. Кадимкидей эле заказдарды берет, анан сен бирлерди жамандап чыгарасың. Ошондойлорду мен иштеп көргөм. Бирок мен билген эмесмин иштеткан, болгондо 3 ай иштегем. Анан 3 ай иштеп анан токтоткон болчумун. Так что все хорошо, не переживайте. Кымбаттуу кыргыз элим, неберем 15 жашта. 10 жашынан бери эпилепсия оорусуна кабылып, ошондон бери алып барбаган жерибиз калган жок. Турция мамлекетине алып барып дарыгерлерге көрсөтсөк, башында киста бар дейт. Аутологиялык өзөк клеткасын трансплантациялоо, жөнгө салуу керектигин айтышты. 30 000 АКШ доллары керектелет экен. Ага каражатыбыз жетпейт. Мамасы болсо Турция мамлекетине иштеп кетти, ошо каражат табам деп. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын, небере кызымдын өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Мындайча айтканда, убагында кызматтык абалына пайдаланып, жерлерди бүтүрүп алып, гектарлап, азыр сатып жыргап атышат. Саты ийгендер келип тапасөмкө менен аттырса, көчөлөргө түшүп калып атат. Алар келип алып жылдыргыла, менин участогум маякка чейин кирип кетиптир деп атат. Ошол көп киши гектарлап бүтүрүп алып жыргап атышат да, жаштарыбызга участок жок азыр. Мындайча айтканда. Ошону карап бизге мыйзам түрдө алыптырбы, же өлүп калгандардын мурун иштеп кеткен айыл өкмөттөрдүн убагына пайдаланып документ жасашканбы билинбей атат вообще. Госрегистрден кимден алдың эле, жердин номери кандай, кимге катталыптыр, ким сатыптыр десек билинип берилбей атат. Ушак жактан бизге жардам бергиле. Көрсөңөр, Каша көлгө өтө албай калдык. Макул өтүп тургула деп көчөдө кичинекей ход ачып берет. Ал канча жыл ачылат, ким билет? Эртең келип туруп жаап койсо эмне кылабыз? Анан орто токой чоң суу кирет көлгө. Ушул Чоң Сарайдын айылынанчы. МЧС менен карасак, МЧСтен сайдан 70 метр МЧСке карайт экен. Госрегистр жак менен карасак, сайдын кыры менен участокко бөлүп сатып атышат. Ошак жагын бизге чечип бериңиздер. Чоң Сарайдын жаштарынан келдик. Рахмат. Мен да колдойм. Ушундай маселелер абдан көп.
айрыкча ушул Шайбек ата аймагында жер маселелери боюнча ушулар көп болуп атат да. Силерден өтүнүч. Мен кече дагы ушул активисттер менен сүйлөштүм. Ар бир айылдан бир активисттерди шайлап бериңиздер. Кайрылганда гектарлап жер сатылып атат деген сөздөр болуп туруп, ошо менен токтоп калдыбыз да. Акырына чыгыш үчүн могул жердеги деп так кайта бизге көрсөтүп берсеңиздер, биз ошол жерди көрүп туруп, анан мыйзам чегинде карап берейлик. Азыр эми карайт десе бардыгы кайтат деген сөз эмес. Мына ачык маалымат айтып коелу да. Ал жерде мыйзамдуу иштеген инвесторлор да карайт сөзсүз түрдө. Алар да коргош керек. Эртең анан бардыгына кайтарып алар экен деген сөз болбош керек. Тескери жанында кетпейлик. Бир гана сураныч, ушул азыр бүгүнкүгө чейин мынакей жалпысынан 600 гектарга жакын жер кайтарылды мамлекетке. Укук коргоо органдары тынбай эле ушул жер менен иштеп калды биз айрыкча ушул Шайбек ата аймагында. 70ге жакын объект кайтарылды районубуз боюнча. Мына укук коргоо органдары. Бул эми 30 жыл ичинде болгон ушундай жаман терс көрүнүштөр да. 3 жылда муну бардыгын бүтүрө албайт экенбиз. Аябай тынбай эле биз деле мисалы үчүн акимиятта эле жер менен эле отурабыз. Өзүбүздүн иш калып калды элечи. Мүмкүн болсо Асандын жери, Үсөндүн жери десеңиздер, биз эгер силер баягы жердин картасын аныктап албасаңар да, биз ошо атына карап туруп, мына айлык бүтүккө тапшырма беребиз дагы, жердин документин алып чыгып туруп, так сонун кылып жооп бергенге бизге да шарт түзүлөт да. Ошол баягы кайрылууларда деле жерлер кетип атат деп атабыз, сатылып атат деп атабыз. Ушуга туура мындай жолго түшсөк, силерге да жеңил болот, так жооп бергенге бизге да жеңил болот да. Ушуну эске алсаңыздар. Точно ушу ака укасы? Точно ака укасы? Милиция кызматкерлери алгыла, алып барып арыз жаздыргыла. Мурунку айыл өкмөт и азыркы айыл өкмөт. Ишо жаныңызда турган жер боюнча 2 жылдан бери бара берип чарчадым. 40 кол жер боюнча. 30 жылдан бери ошол жерде отурам атам экөөбүз. Мага жер жок. Айыл өкмөт акасыга, укасыга, депутат акасы, укасыга пулу бар, күчү бар, мага жок. Шол берген аренданы мен дагы берейин деп атам. Шол берген немени аренданы көтөрсүн. Неге 10 жыл мурунку арендада отурабыз? Датасада отурсак, аренданы көтөрсүн. Жооп берсинчи ушу. Мен 3-4 жылдан бери бара берип чарчадым. Жерим жок, кора үйүм бар. Точно ушу ака укасы? Точно ака укасы? Милиция кызматкерлери алгыла, алып барып арыз жаздыргыла. Эс ошонун ака укасы болсо, анда мен айыл өкмөтүнгө жумуштан алам. Жаздыргыла азыр. Бул 22-жылы мага чейинки берилген келишимдерди айтат. Жок, айыл өкмөттү мен алам кызматтан ака укаңа берип койсо. Эски эмес, мен аны өзүм териштирип алам. Арызын жазып бергиле, азыр ким бергенин көрөйүн мен. Жазгыл арыңызды. Мындайда элдин астына чыктыңарбы? Ачык айтып атасыңарбы, ака укасы алып алды, акча жеп алды деп. Жазып бергиле. Жазгыла азыр, мына кызматкерлер турат азыр. Айланайындар. Өзүм Көксай айылынан келдим. Баатыр энемин. Жашым 80-ге келип калды. Карганда бул көргө буту салаңдап атып, бул жерде эмне жүрөт дебегиле. Мен ушунча ыза көрдүм алдыңа кете. Мына жана кеткен, көкөрүп илиштеген ушундай мени ызалап, ушу жерге келип отурам, аргасыздан. Илгери 91-жылдан баштап биз огород алганбыз. Огород алганда ошо жерде Тынчыраак отуруп бериңиздер. Бүтөйүн деп калдым азыр. Ошо жерден алган огородубузду бул көкөрүп бир күнү инисине каттап. Тууганыбыз экөөбүз алганбыз да. Бир күнү да бир ар жагындагы бир жаш келинге каттап. Кайра ушу күнү Атаканов Нурдин дегендерге Жанызаковтарга эч токтому жок эле жазап бериптир. Мына ушуну чыгарбай эч мурунку кеткен жана Сагынбаев менен көкөрүп биригип алып, чыгарбай атып, ушул азыркы Тоң районунун прокурору барып көрүп чыгарып берди. Азыр ошо жокко чыгарсын деп турат ошо жер. Эми ошого чейин ошо жерден көргөн ызамды айтпай айланып кетейин. Мына баары жөн эле актай эле токтом жасап эле бере бериптир. Анан эки тууганды уруштурду, бир ызалап. Анан бир жаш келинге берип коюп, андан жөн эле айтпаган кепти айтып, укпаганды угуп, ага актай огород берип коюптур, көзү регистрде турат. Кайра жаш жетелек баласына эки-үчөөнү жөн эле жазып бериптир, актай эле.
Ошон үчүн кайрылып мени эч ким уккан жок айланайын. Сотко кайрылып 5-6 барсам 5-6 аныктама чыгарды. Же көк көрүп менен тааныш экенин билбейм. Жаман көрбөсүн ал кызым, көзүнө деле айтып отурам. Ошол менде энелери бар го. Мен эртең өлгөнү турсам да балдарыма тактап берейин деп атам, айланып кетейин. Мына көргө бутум салаңдап араң турам. Ден соолугум начар. Айланып кетейин. Эми ошол көк көрүп мени жаман көрбөгүлө. Бүт Көксай айылында жазалма токтом менен көп жерди жазап отурат. Мына 16 агырот жазап өң тааныштарына айтпайт элем, өзү айттырды ушундай ыза кылып. Бүт токтому менде турат, былтыр алып койгонмун. Кайра үлүш жерлерибизди ары бери көчүрүп, ал жерде да ызы чугулуп отурат. Үлүш жерибизди. Өзү топтоп отурат 5-6 гектар жерди. Жер кылып. Айыл өкмөтүндө эле ошонто берсе болобу айланайын? Жооп берсиңби мына соттун төрайымы туратына? Жок, айтып бүтөйүн. Анан кайра көкөрүп, көлжөктө кылкылдап, жердин баарын алып, ал өзү жыргап жүрөт. Бизди эки тууганды чабыштырып, уруштуруп, агыротубузду бири-бирине көчүрүп, анан амалданып жүрөт. Бул кандай көкөрүп? Буга сот. Убактыңыз бүттү. Кош койгула. Айланайын. Мына бул акимге деле бардым. Баягынан эмес бир тергөөчүсүдөн кичине капа болуп баргам. Эми ал орко мындай эметпей эле коеюн, эми ал эле бала экен. Аны прокуратурага тапшырдык, ушул прокурорго рахмат. Баарын ушу чукуп чыкты. Ошол мурун эле чыгарып коюшпайбы өкмөттөр, бирин-бири колдобой эле. Мурун эле ошол актай билет да бирин-бири. Мына бул арачылап жүрөт ошол жерде. О балам. Ошондо эле чыгарып берип койбойбу балакети кылайын. Жанагы жаш келинге мени тилдетип, көрүнгөндү айтпай эле. Ошондо эле баарын чыкса, мынча чыр жок эле, мынча ызы чуу жок эле. Ошо жакшы, мен өлөрүмдө ушуну айтып кетейин дедим. Ушу көкөрүптү жоопко тартып бергиле айланайын. Бул эмнеси? Өзү көлжөктө жыргап, жер алып отурат. Үлүшүбүздү көчүрүп, жер кылып отурат. Ишо жана мени тилдеген келинге актай агырот берип коюптур, мына көз реңсиздирде турат эмгичиле. Анан мени жөн эле бир неме көрүп, айтпаган кептери жок. Жооп берсин, район соттун төрагасы жооп берсин. Саламатсыңарбы? Эрелиева Жамыйкан апа кайрылган февраль 2025-жылы кадыр баркына шек келтирүү боюнча кайрылган. Арызы болсо кайтарылган, себеби арызына так кайсы укуктары бузулганы так көрсөтүлбөптүр. Ошого аныктама, соттун аныктамасы даттанылып, апелляциялык тартипте жана кассациялык тартипте даттанылып, жогорку соттун токтому чыккан. Райондун аныктамасы күчүндө калган. Район прокурору, сизде маалымат барбы? Мындай түшүндүрүп коюңузчу, иш чоо жайынчы. Бул боюнча биз текшерүү жүргүзгөнбүз. Текшерүү буга чейин дагы башкы прокуратура, областтык прокуратура тарабынан жүргүзүлүп келген. Андан кийин дагы кошумча жүргүзүп, ошол баягы жер туура эмес берилип калды. Эки токтом чыгып кеткен да, бир жерге. Бир жерге эки токтом чыгып кеткен. Ошолор боюнча тактап баягы кылмыш жоопкерчиликке тартууну мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу пункттон 2 менен биз кылмыш козгоодон баш тартылган, милиция тарабынан текшерилип туруп. Андан кийин апа тарабынан баягы токтомду жокко чыгаруу боюнча административдик сотко доо арыз келтирилген, бүгүнкү күндө каралуу алдында турат. Акыркы жолу апа ооруп калган экен, барбай калып, ошого байланыштуу жылдырылды башка күнгө. Калган дагы бир бөлүгү боюнча милицияда дагы материал текшерилип атат, азыр айтып аткан тергөөчү деген боюнча. Ал боюнча да мыйзам. Кайсы инстанцияда? Биринчиби? Административдик сотто. Биринчи инстанцияда? Биринчи инстанциясында. Ал эми баягы берки соттон кайра кайрылдым деген, ал төрайым айткандай эме маселе, башка маселе. Кош колочу. Уюшкан өкмөттөр эгер бирин-бири колдобосо, ошол жерден эле чыкпайбы, ошо 5-6 агыротду десе эле токтомдор, мына бирөө алып чыгара албай койду ошол жерде мен турам.
Biri жана Жакупбаеваны гана токтомуң дебей, кайра мени тилдетип мына оорусулар ажыратты. Келинге мени сүйрөп үйүнө киргизип. Анан эми мен эки барып кетти бу бала. Эки жанагы акты түздүм дейт. Ошо Көксайда эле жүрөм деп мага кайра ошентет. Ай, 3 жылда эки барыптыр. Деле пенсияман төлөп берейин ошону. Кечке айтат. Мен ошо силердикине эле барып атпайм, акты түзүп атпайм беле дейт. Ошо жакшыбы? Кана эки актысы турат. Өзү күбө, бул сүйрөп үйүнө киргизди. Ошо жаш келинге мен карган кемпирди тилдетип коюп жүрүшөт тиги. Жана көкөрүп жек жаты менен. Апа, уктук азыр бул жерде сот иштери жүрүп атыптыр. Биз көзөмөлгө алат тиешелүү органдар. Мына көзөмөлгө алды биякта. Болду, чоң эле. Маселеңизди карап беребиз. Көзөмөлдөп карап беребиз, апа.